Салам достор, бардыгыңыздарга. Бүгүн мен сиздерге Грин карта лотереясын кантип текшерсе болот ошону көрсөтөмүн. Былтыр билесиздер, 2019-жылдын октябрь айынан тартып ноябрь айына чейин 1 ай бою Грин карта лотереясын толтурганбыз 2021-жылга. Ал эми результаты жобо 2020-жылдын 5-майында чыгышы керек болчу, бирок пандемияга байланыштуу бул убакыт өзгөрүлдү, 6-июнга жылдырылды. Мына азыр эми текшерип көрсөтөмүн сиздерге. Бул нерсени, бул видеону билип алсаңыздар, кантип текшеришти билип алсаңыздар өзүңүздөргө жакшы. Мүмкүн утпай калсаңыздар, бул жылы кийинки жылы ойноп дагы текшере берсеңиздер болот. Бирөөлөргө берип же болбосо кандайдыр бир агентстволорго берип толтуртпастан өзүңүз толтура берсеңиз болот. Азыр эми анда текшерип көрөбүз. Кеттик. Биринчи эле кезекте Google'га кирип developer.state.gov деген сайтка киришибиз керек болот. Обязательно .gov болуш керек. Анткени .com деген сайт бул мошенниктин сайт. Ал эми .gov бул government деген түшүндүрөт. Сизди бул баракчага жиберет. Бул баракчаны отуруп алып жакшылап окуп чыгыңыз. Анан кийин өзгөчө бир көк түс менен белгиленген check stats деп жазылып турат. Ошол кнопканы басышыңыз керек болот кийинки баракчага өтүү үчүн. Статусту текшерүү деген түшүндүрөт. Басабыз. Андан кийин бул баракчага жиберет. Бул баракчада болсо көк өзгөчө белгиленген кнопка турат. Continue деп. Бул улантуу деген түшүндүрөт. Мына ушул кнопканы басыңыз. Андан кийин сизди бул баракчага жиберет. Бул баракчаны толтурушуңуз керек болот. Confirmation number, биринчи паролуңузду жазасыз. Андан кийин last family name деп турат. Экинчиси бул фамилияңызды жазышыңыз керек болот. Мисал үчүн Маратов Айбек болсо Маратов деп эле жазасыз. Атыңыздын, отчествоңуздун кереги жок бул жерде. Андан кийин үчүнчүсү year of birth, туулган жылыңызды эле жазасыз. Мисал үчүн 1999 деп. Андан кийин робот эмес экениңизди далилдеш үчүн сан жана цифралар турат. Мына ошол сан цифраларды туура жазышыңыз керек болот. Жазасыз. Андан кийин түбүндө submit деп турат. Мына ошол submitти басасыз. Текшерүү максатында бастым. Андан кийин мен текшерген лотерея has not been selected. Утуш чыккан жок. Мына ушундай чыкты. Кийинки жылы дагы мисал үчүн ушундай текшерип жатканда мүмкүн сизге керек болуп калат. Утуш чыккан жок. Ал эми утуш чыккан баракча кантип көрүнөт? Азыр анда көрсөтөмүн сиздерге. Өзгөчө кара түс менен белгиленип has not been selected деп жазылып турат. Ал эми утуш чыккан лотерея болсо мындай көрүнөт. Баракчасы мындай көрүнөт. Менин видеом пайдалуу болду деп ойлойм. Анда эмесе кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар.